Улуттук телерадио берүү корпорациясынын Баластан телеканалынан бүгүндөн баштап Мектеп автобусу Гордон аттуу мультфильми көрсөтүлө баштайт. Мектеп автобусу жөнөөгө даяр. Мен мектеп автобусу Гордонмун. Менин жалгыз милдетим балдарды кайтаруу. Бул мультфильм Кытай мамлекети тарабынан тартылды. Аны улуттук каналдын котормо студиясы орус тилинен кыргызчага которгон. Бир жылга жетпей тасманын 4 сезону эфирге даярдалып бүткөн. Ар бир нерсени байкап калат да, балачы калпайтып койгондо да байкап калат. Ошон үчүн балдарды биз туура тарбиялоо үчүн анын ар бир сөзүнө маани берип монтаждайбыз. Алардын ар бир сүйлөп аткан мимикасын карап чыгабыз. Анын маани маңызы кайсы жакта жатат, мына ошонун баарын мындай тыгыз иштейбиз да. Асманда учат, кырсыктан бизди сакта. Хронометражы кыска болсо да, мааниси жагынан терең. Бөбөктөргө таалим-тарбия бере алган мультфильм аз убакытта балдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Бул мультфильм эмне жөнүндө айтат? Балдарды өзүмчүл болбогонго, достукка бекем болууга, боорукерликке, дайыма бири-бирине жардам берүүгө үндөйт да. Бип-бип. Ой, келдиңиз. Кандайсыңар? Автобус Гордон келип калды. Бүгүн 18-серияда Нурлан байке, баштай беребизби? Макул, баштайлык. Ал эми автобус Гордондун үнүн коштогон актер Нурлан Абдрахманов мультфильмден өзү таасирленгенин айтат. Мындай маңыздуу мультфильмдер кыргыз тилине которулганында жүрөктү жылытат дейт. Гордон, силерди аман-эсен жеткирип барат. Бип-бип. Көрүүчүлөр баалайт. Анан негизинен болушунча аракет кылдык. Режиссердун айтканын уктук, кайсы бир учурда жаңылдык, анан кайталап окудук. Айтып коем, мен досторум деген кичинекей балдар депчи. Алар көрүшөт, көрүп учурашат. Анан ошол нерсе деле мага абдан жагымдуу да. Азыркы учурда котормо студиясында бир канча деген продукциялар кыргызчага которулуп жатат. Белгилей кетсек, 2023 жылы котормо студиясы тарабынан 254 мультфильм кыргызчага которулуп, Баластан телеканалынан көрсөтүлүүдө. Орус тилиндеги кээ бир сөздөр кыргызчага которгонго мүмкүн болбогон учурлар бар. Мисалы, кыска сөздөрдү которсоң, кыргызчасы узун болуп калат да, сүйлөп жатканда эриндердин кыймылдашына дал келбей калат. Аябай тарбиялык мааниси чоң, анан ар бир нерсени кызыктырып айтып, анан баланын көзү менен, баланын сөзү менен ачып берген сонун мультфильм экен да. Бир күндө бир 4 серия которуп койсун да, мына жөнөкөй эле кетип калат. Кээде бир күндө ушу бир серия менен ошого сөз таппай, ушундай бир теңке болуп атып, 3 күнгө чейин убакыт кетип калат. Үнүн коштоонун максаты бул кыргыз тилин өнүктүрүү. Кыргыз тилибизди эч качан унутпаш керекпиз. Кыргыз тилибизди өнүктүрүш керекпиз. Анткени кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөш керекпиз. Мурунтан аябай кыялданчу элем ушу мультфильмге озвучка кылганды, мультфильм кырдаганды, анан кыялым орундалып, мына биринчи жолу мультфильмге кырдагантам. Менин атым азыр Гордон. Гордон деген автобус. Мектеп автобусу Гордон. Мектептен автобусу Гордон болуп азырдап берем силерге. Ал эми мультфильмдин ырын ырчы Съездбек Искеналиев ырдаган шаңдуу жана оңой эле жаттаганга ыңгайлуу болгон ыр. Балдар мындай ырларды тез кабыл алат. Жеңишке жетебиз. Жеңишке жеттик. Мультфильмге дагы өзүнчө бир подача бериш керек да. Баягы ошол каарманды чагылдырып бериш үчүн. Анан ушул Гордон деп мен мультфильмди көрдүм, көрсөтүп, мына могул автобус болосуң, ушу сабакка жеткирген, мектепке жеткирген депчи. Анан мага ыр жакты, эң башкысы мелодия. Анан менин да үнүмө как раз дал келип калды да, тональности дагы. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук 1 канал, Замана студиясы. Гордон менен көп нерсени билебиз, жеңишке жетебиз.